Форумдун темасы глобалдык өзгөрүүлөрдүн доорундагы Евразиялык экономикалык интеграцияны стратегиялык өнүктүрүүнүн келечеги деп аталат. Буга биримдикке мүчө мамлекеттердин башчылары онлайн түрүндө катышат. Мындан сырткары Түштүк Корея, Молдова, Түштүк Чыгыш Азия, Иран, Латын Америка сыяктуу 10 мамлекеттен делегациялар келет. Форумга катышууга 1700 адам каттоодон өткөн. Алардын катарында ата мекендик ишкерлер, бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү бар. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошевдун айтымында Евразиялык экономикалык форумду өткөрүүгө даярдык көрүү 3 ай мурда эле башталган. Бул форумдун максаты биздин экономикалык кызматташтыктын жана биздин экономика өнүгүү боюнча иштер жасаганга ушул форумда, ол жерде форумдун алкагында ушул 1700 адам катышып, бизнесмендер болот ал жакта, ишкерлер болот ал жакта, бири-бири келишим түзөт сөзсүз албетте. Албетте ушул форум менимче мындай жакшы аянтча болот биздин экономикабызды өнүктүрүүгө. Бул күндөрү милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Коомдук жана жол коопсуздугун камсыздоо чаралары күчөтүлөт. Буга ички иштер органынын 4000ден ашуун кызматкери тартылат. Негизги багыт бул деген аэропорт Манастан баштап Бишкек шаары, Жибек жолу көчөсү, Молодой гвардия проспекти, Чүй проспектисинин Мир проспектиси, ушул проспекттер менен биринчи негизги багыт болот. Ушул делегациялар өтүп аткан учурда поперечный движение кесилиштеринде жолдор жабылат. Бул эми кыска мөөнөткө жабылат. Сөзсүз түрдө кыска мөөнөт, анткени биздин жарандарыбызга да, биздин айдоочуларыбызга да биз шарт түзүп бериш керекпиз, эч кандай тыгымдарды болтурбай. Экономикалык форумдун алкагында энергетика, өндүрүш, айыл чарба жана туризм жаатында жарманкелер уюштурулат. Буга ата мекендик туркомпаниялардын, бизнес өкүлдөрүнүн, ишкерлердин кызмат көрсөтүүлөрү коюлат. Негизи максатыбыз бай айткандай биздин экономикалык кызматташтык жана биздин экономика өнүгүшкө ушул багыт бере турган биздин жакшы форумга өзүнчө мындай аянт берет. Келген коноктор Кыргызстанды көрүп, Кыргызстандын маданиятын көрүп, элдери менен сүйлөшүп, Кыргызстан жөнүндө ой пикирин алып кетишет. 2021 жылы 168 миллион доллар, же 698 миллион сом Кыргызстанга түз инвестицияланган. Быйылкы жылга инвестициянын көлөмүн 1 миллиардка жеткирүү пландалган. Бул учурда ушу келечекке дагы биз бир кадам жасайбыз деп, биргеликтүү ушул сунуштарыбызды аркасында дагы ушул жаңы базарларга, жаңы рыноктарга чыккан сунуштарды дагы карап атабыз. Жолдордун дагы логистикасын да бүгүнкү күндө биз ушул экономикалык форум алкагында талкуулайбыз. Туура бир аптадан кийин 26-27 май күндөрү Бишкекте Евразиялык экономикалык форум өтөт. Бул биримдиктин тарыхында биринчи жолу өтүүчү ири иш-чара болот. Форумдун жүрүшүндө 14 маселе каралат. Белгилей кетсек, Евразиялык экономикалык кеңешке былтыр Казакстан төрагалык кылган. Декабрь айында өткөн жыйынтыктоочу жыйында биримдикке 2022 жылы төрагалык кылуу Кыргызстанга өткөрүлүп берилген. Эске салсак, Кыргызстан ЕАЭПке 2015 жылы мүчө болуп кирген. Айдар Темиралиев, Жантай Макенов, Пирамида.